Assalamu alaikum, урматтуу Күн Желеси каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Күн Желеси каналы Ысык Көлдө. Биз Каракол шаарындабыз. Асанбеков Азамат агабыздын кой чарбасына келдик. Чакан чарба. Биз сиздерге стимул берүү максатында келдик. Туугандар, сандан сабатка өтүү максатта. Азыр назар салып карап туруңуздар. Азыр биз Азамат агам экөөбүз сиздерге селекция жолун көрсөтүп беребиз. Азамат агам короосундабыз. Бул жерде бир канча кой бар экен. Саламдашып алалы. Assalamu alaikum, Азамат ага, кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, кош келипсиздер. Чарба жакшы жүрүп атат. Жакшы, акырындан Кудай шүгүр. Сиз мурун санын да көбөйтүп көргөн экенсиз. Азыр аз дедиңиз. Биз сиздерге арашан деп айтпайбыз. Биз сиздерге селекциянын жүрүп кандай боло турганын мына ушу чарба койлорун кармагандарга көрсөтүп берели дедик, Жок. Азыр сизде 5 кой бар экен. 5 коюңуз. Бир ауган коз кочкор бар экен, Бул койлор габариттери жакшы, бойлору бийик болбосо дагы бут колу жоон, кулактары узун, баштары чоң койлор экен. Кулактары канча чыгат экен бул койлордун? Бул жерде бардык койдун кулактары 20 сантиметр өлчөнгөн. Апхат груди 123-125 сантиметр. Плотный койлор экен. Эски түптүү койлорду кармап, байыр эски түптүү кыргыз койлор, кыргыз койлор. Ушундай койлорду кармап. Ушулардын негизинде эмне чыгат болот экен деп дагы аракет кылып атабыз. Сиз арашандарыңызды берип жиберген экенсиз, Арашандар жакын максат абаңкынан көрдүк. Максат Черекчиевке саттык, жакшы баада. Арашандарын жакшы козуларды алыптыр. Бул Азамат агабыздан максат аба сатып алып, жанакы бир кара коюну көрсөттүк. Кара коюңуздун козусуну көрсөттүк ургачы, чоң болуп. Сиз эми арашандарды неге сатып бердиңиз? Азайтуу максатындабы же кандай? Жок, буну максатта жаңыдан баштап аткан үчүн жакшы баа берди. Жакшы баанын негизинде бергенге туура келди бизде. Анан ушул бул койлорду мен 4 жылдан бери кармап турам. 4 ирет, 3 ирет булардан тукум алдым. Жакшы баада кетип атат козулары. Быйылкы жылы ушу таза афганды кошуп көрөйүн деп да чечтим. Бул биринчи жылбы же буга чейин койгонсузбу буга? Афган кое элек болчумун. Анан мондай жоон стереотипный койлорго афган коюп дагы бир жаңы түр чыгабы деген ой менен да, кандай бир башкача өзгөчөлөнүп калабы деген ой менен коюп көрөлү дедик. Эми афган кочкорлору эми арашандай жоон болбосо дагы булардын өзгөчөлүгү бийиктигин оңдойт, анан өңүнү, жүнүн өтө жакшы өңдөйт дейт, Бой маселесин чечет ушул. Анан жүн кыл жүндүү болот буюрса. Анан жакшы жагы өңдү жакшы оңдойт булар, Ачык өң болуп. Ачык сары болуп өзгөрөт да. Анан эми мындай сиздикиндей койлорду негизи стереотипный болсо дагы габариттери жакшы койлор экен. Бирок ушундай койлорду көп жерден тапса болот, Болот, Ошон үчүн биз сиздерге айтуу максатында селекцияны жакшылап караңыздар. Буларга ошондо жакшы кочкорлор коюлуп жүрдү беле? Коюлуп жүргөн. Мына азыр бираздан кийин көрөсүз. Ушул койлордун эле токтулары бар, козулары. Мына быйылкы жылдык. Кандай арашан коюлганбы же кандай кочкор? Арашан коюлган, Гүлсары деген кочкор. Нурлан Нарымбаевдыкы Саруу айылынан. Ошонун кочкорунан чыккан козулар мынакей. Кана жүрүңүздөрчү. Мынакей. Момдай ушул койлордун тукуму быйылкы жылда. Кулактар өзгөрүптүр, баш, тумшук, көкүрөк, буттун узундуулугу дагы узун экен, Толугу менен өзгөрүү болот экен. Бул кочкордун негизинде болуп атат. Өңдөрү мынакей. Бул 2021 жылы туулган токту козулар. Токту козулар, ургачы токту козулар. Кана кирсем болобу? Болот. Эми чын айтканда элита арашанга кирбесе дагы уже средний арашанга кирип калыптыр булар, Акырындан баратабыз ошого. Буларга дагы эми жакшы кочкор койсо дагы да балдары чоңойсо керек. Мындан да өзгөрүү күтүлүүдө буюрса. Булар бираз ичкерээк көрүнгөнү менен бой энесин кууп калыптыр, жетип калыптыр. Энелери менен тең болуп калышты азыркы тапта. Бирок булар өсүп келаткан кези да. Буларды эмки күздө 2022 күздө кочкорго кошсок, буюрса жакшы түшүм алабыз го деп атабыз да. Эми Азамат ага,
бир сурайын. Азыр эми токту сураган, ургач коз сурагандар көбөйүп атат да. Арашанды көбөйтөлү депчи. Сиздики деле кулактар узун, габариттери жакшы, уже көтөрүлмө куйрук болуп калыптыр. Мындайча айтканда, атасын көп тартыптыр да булар. Ооба, атасын тартышты. Кочкордун каны күчтүү экен, ошол жерден көрүп турабыз. Демек, линия куугандын пайдасы ушул жерде экен да. Вот ошонун негизинде биз ушундай эксперименттерди кылып атабыз да. Жылыга бир жаңы кочкор кошуп, өзгөртүүлөрдү жүргүзөлү депчи. Булар эми мен жанакы туурасына сөзүм жок. Болгону буту кыскараак анан ошондой экен, Бойлору 85, алды 90 койлор да булар. Эми чынын айтканда булар уже кыл жүндүү болуп кетти, Ооба, жүнү өзгөрдү. Баштардагы действительно, арашаң койлордун негизи тумшугу кочкор тукумдай болуп, моюну узарып, кулактары узарып, анан кулагы узун болгондо дагы капталына дагы жалбырактыкындай жоонураак болот, мындай, жалпагыраак. Жазы болуп. Өзгөргөнүн караңыздар. Токтулар. Азаматоо, буларга эми канча баа беришти, канчага бербей койдуңуз? Эми ушуларды мындай баа бергендер, койгулайын дегендер болду? Болду, жакын арада келишти. 4 башты 40 миңден деп сурадым, ар бир башка. 40 миңден болсо берейин деп. 32 миң сомдон беришти, берген жокмун. Себептенде эмки жылкыга тукумдукка даярдап аткан булардычы. Анан баягы ээси келсе бер дейт, балким болуп кетеби деп соодалашып да көрдүк. Мен өзүм туура көргөн баасы 40 миңден. Ал себептенде арашанды аз акчага ала албайсың. Анан буларды дагы эмгеги өтө чоң, ушундай абалга келтириш. Мына азыркы тапта сиз деле Нурлан аганын кочкоруну оңойчулук менен колго киргизбесеңиз керек. Буларды өзү ошондой жакшы кочкордон качыруу өзү оңой болбосо керек. Ооба, ал кочкорда тандап туура кан линиясын караш керек. Ошонун негизинде анан момдай козулар чөт да. Ооба. Азыр мисалы мына вкус деп коелу. Мисалы, могу көргөндө, могу койлор сен вкусуңа вообще башкача жагат. Токтуларчы. Могу койлор деле жакшы койлор. Бирок мындай, кандай десем, буларды көрүп туруп, буларды көргөндө моголорго ооруп каласың да. Ооба, бул уже кардинально өзгөрүү болду да. Себептенде бул койдун баасы башка, бул козулардын баасы башка, мисалы үчүнчү. Анан кочкорду туура тандаганбыз. Ошондон жаңылбаптырбыз. Мына буюрса бир типтүүгө баратабыз. Болбосо биякта ар типтүү болчу да. Ар башка. Ар түрлүү. Кара койлордун тиби башка, могу шоколадный койдун тиби башка, сары коюңуздун тиби башка экен, 5 түрлүү. Ошонун негизинде кочкордун канын дагы текшерип алса болот да, канчалык күчтүү экенин депчи. Быйыл эми афганды коюп көрдүк. Былтыр Гүлсарыдан качкан, быйыл афгандан качат, эми дагы көрөбүз кандай. Гүлсарыда мыкты кочкор экен да демек. Аябай жакшы кочкор. Анан могул жагыңызда эмнелер бар эми? Бул жерде тиги койлордун биринчи тууттары могул кочкорлор, могул чоң кара кочкор. Биринчи туутунан түшкөн козу болчу. Кандай кочкорлордон качкан эми булар? Булардын аталары кандай болот? Мына чоң кочкорлордун. Бул көлдүн эле кочкорлору баягы алтапта эми бул мына мисалы кара кочкор 2,5 жаш, сары кочкор 1,5 жаштык. Бирок могу токтулар менен бир эмес, атасы. Атасы булар менен бир эмес, энелери бир, аталары ар башка болот. Мисалы мына кочкорлордун атасы ошо Гүлсары болгондо булар мындан да чоң болмок. Эми ал кезде биз мындай линия кубалабай эле качырып койдуңузбу? Качырып. Бирок ошентсе дагы Кудайга шүгүр жакшы. Бул кочкордун тукумун көрүп турабыз. Бир тегиз козуларды таштайт экен кара кочкордон. Бул сары кочкордун козулары тигинекей. Мына 3 кызыл козу. Кочкорлор деле аталары арашан болгонбу кандай? Кара кочкор менен кызыл кочкордун. Ооба, арашан болчу. Жанакы таза кандуулук бар. Мына козулар жаш түшүптүр го, кичинекей козуларыңыз. Булар 4,5, мо алды 5,5 айлык козу. Булар 4,5 айлык, мо кичинекей козулар. Тик куйрук, тумшук бар.
Габариттери да жакшы экен. Көчтөрү кенен. Бул ошондо мына кызыл кочкоруңуздун балдары да. Ооба, кызыл кочкордон түшөт бул козулар. Муну 3 коюңузга койдуңуз беле? Ооба, буну 3 койго койдум. Булардын энелери сатылып кетти. Жакын арада жакшы баага бергенге туура келди. Бул козулар деле уже Арашанга жаткан окшойт, э? Ооба, буюрса турушуну караңыздар. Жүнү, тумшугу Кыл жүндүү болуптур булар, э? Ооба. А муну чарба. Бул чарба 5000 сомдук козу. А бул жөнөкөй койлордонбу? Бул жөнөкөй, бул деме белек каттар эле келген козу да, көрүндүк. Эми бул канча уже? Бул деле Бул козу 8-9 айлык козу негизи. 1 жашка чукулдап калды да. Бул эми сандан сапатка өтүү. Айырмасы ошондо болуп атат да. Тигине мисалы деген 4,5 айлык козу менен бул 8 айлык козуну салыштырып көрөлү. Ооба. Айырмасы ушундай болуп атат да. Жанакы экөөбүздүн азыр көрсөткөнүбүз чарба койлорду кармагандарга бир стимул катары көрсөтүп атабыз да. Эми мен 100 кой чарбамы сатып 20 кой Арашаны алайын деген ойдо болбосо дагы, хотя кочкорду коюш керек экен да. Кочкор абдан чоң мааниде, себептенде мондай өзгөрүүгө кочкор таасир этет да. Жакшы кочкордон. Бирок кочкорду мисалы кымбат кочкор алганга баардыгыбыздын эле шартыбыз келе бербейт да. Ушундай таптан эле мондай 4-5 ай кезинен баштап эле энесинен бөлүнгөндөн кийин. Булар деген 4 ай эмет да. Энесинен бөлүнгөндөн кийин эле эмки жылкыга даярдай бериш керек буларды кочкорлуккачы. Ошондо кымбат кочкор албаса дагы жаш кезинде алып коюш керек. Жаш кезинде эле мисалы мына азыр бул козуларды 45-50 миңден беребиз. Алып акырынан даярдай берсе болот да эмки жылкыгачы. Эмки жылы булардын баасы такыр башка болот мисалы. 45-50 миң эмес. 45-50 миңге азыр эки коз деле редко чыгып атат го. Азыр ушунчалык талаш болуп кетти да Арашанчы. А бирок бияктан мына азыр бирөөнү кармап көргөзүп көрөйүн. Бир козуну. Мына мындай. Бул эң жаш козуңуз окшойт. Эң кичинекей козу мынакей. Мына кулагы, мына төшү, анан куйругун көрүңүздөр. Мына мондай ушундай экземплярлар. Бул 4,5 айлык эле. 4 айга чейин эмген, энеси сатылып кетти. Бирок муну эмки жылкыга акырынан даярдай берсе болот. Мына мурун тумшуктар да чыгып жөнөптүр, э? Төшү дагы жакшы өң экен. Жүнү таза мынакей. Эч эме жок. Ушундай экземплярлар. Атасы бул кочкор. Мен ооба өз коромдун эле малы. Бул атасы да сатылат, булар да сатылат. Булар уже уруктукка коюп бүттүңүз да. Ооба, уруктукка койдук. Эми өзгөрткөнгө бизге керек, сертенде кан алмаштырып турабыз биз. Бат-баттан. Так, муну айырмасын көрүңүздөр чарба менен. Биринчиден сырткы көрүнүш. Экинчиден эң биринчисинде экстерьер. Келбет. Экстерьер менен келбет бир мааниде, анан кийин салмактан. Салмак басат булар. Кандан, үчүнчүдөн. Кан тазарат. Кан тазарат. Жана кочкорду сөзсүз алмаштырып коюп туруш керек, бөлүп. Мына мисалы деген өзүнчө турушат да булар деген. Баары бир жерде турган жери жок. Бул атасы кызы менен же болбосо энеси менен багы кайчылаш өтпөсүн деген ой менен буларды өзүнчө бөлүп кармайбыз да. Сиз да Арашандарды кармап жүргөнсүз да. Сиз азыр көбөйтөм десеңиз тез эле селекцияны өздөштүрүп алсаңыз. Ооба, бат эле буюрса, багы эми ар бир койго өзүнчө мамиле жасап, биз кочкорлорду тууралап койгонго аракет кылабыз. Кулак керек болсо кулак жагын, жүн ошол кочкорлорду билип көрүп калдык да, кайсы кочкор кандай берет. Ооба. Мисалы туттуу токтуу болсо кылдуу кочкор коюп, өңүн өзгөрткөнгө ушунун баары тең. Өз негизи ар бир чарбада варианты менен кочкорлор туруш керек экен, бирөө эле деп, Ооба, эң жакшы ошол да. Негизи биякта деген кайсынысы өңүбү, жүнүбү, кулагыбы эмнеси керек болсо багы тууралап туруп ошол койго коебуз да. Мисалы 3-4 кочкоруң болсо деле
бирөөсүнүн бою узун болушу мүмкүн, бирок ар бир кочкордун өзүнүн достойный жери бар деген. О, ар бир өзгөчөлүгү менен айырмаланат да. Кээ бирлер тумшуктуу кочкор алат экен, тумшук өзгөрткөнү. Ооба, тумшук баягы тумшугун баары тең карап атышпайбы? Мисалы үчүн могу горбоносый депчи, грузин деп. Ошол жагына да иштеп койсо болот. Мисалы үчүн мына бул кочкордон ушу 3 козу түштү, экөөнүкү мына тумшугу уже баратат да ошого. Бул эми 4,5 эле ай кездери, бирок өзгөрүү дагы болот да, булар азыр чоңоюп келаткан кездери. Ооба. Кана дагы айланалычы эми. Биз моундай эски типтүү койлордон деле өзгөрсөк болот экен да. 3-4 жыл убакыт керек экен да. Ооба, 3-4 жыл. Жок, анан багы элита рашанга жетүүгө шанс барбы ушундай койлор менен же? Бар, себеп дегенде мынакей. Убакыт көрөп кетеби? Убакыт кетип калат көбүрөөкчү. Бирок кочкорду туура тандаш керек экен да. Кочкордон жаңылып калбаш керек да. Мунугулар башка экен баары. Ооба. Демек Гүлсары күчтүү кочкор экен. Ооба, ошонун козуларынан мынакей, ошонун козулары. Кулак. Ушул эле койлорго коюлган. Эми Афганды көрөт экенбиз да, Афгандан кандай туулат экен. Афгандан эми күтүп турабыз. Мына деп турат берсе. Афган кочкор. Могу кочкор деле габариттери жакшы экен, Куйруктары көтөрүлмө куйрук. Тогологу дагы эч жака кыйшайган эмес. Кулактарда, баштарда жайында экен. Ушу бизге ичкелик эле болбосо, ата булар жакшы негизи. Ооба, коркпой кошконун себеби койлордун жазылыгы ошого азыр позволять этип турат да. Биз ошол негизинде койлор жоонда. Анан бул койлор эки кара коюн 4-чү тут, 3-чү тут могу кызылдар. Азыр баягы жатын разработанный дегендей баягы так пигине жетти да. 4-чү, 5-чи тутта койлор жакшы козу бериш керек. Ошого чейин күтүп, ошол себептен бул кородо мисалы көп арашандар деле айланды. Көп козулар жана максатка саткан, тилегебаларга саткан койлорум бар болчу. Бирок ушулардын алар деген эми баягы токтуу кезинде саттым да мен аларды. Буларды күтүп атам да. Ушул табына жеткенде 4-чү, 5-чи тут булардан мыкты козу берет го деп үмүттө турабыз да, Кудайым буйрса. Козун да жакшы караса керек ушул мезгилде. Козуну эч бир эме албайт. Могу кой, мисалы кара кой. Козуну бөлгөнүмө 1,5 ай болду. Мына бул абалы азыр ушундай тапта турат да. Козудан бөлүнгөн, ооба, топтогулак бойдон. Анан бул жакта эмне бар муну решеткаларда? Бул мынакей мол жүндүү козу, жанакы кара кочкор деген жөнөкөй эле койго кошулган. Жөнөкөй койго. Жөнөкөй дегенде моундай койлор эмеспи? Жок, мындай эмес. Жөнөкөй эле баягы базарларда көргөн кичинекей койлор. Ошондой базардагыдай эле кичинекей койлорго коюлган. Ушундай козуларды таштады. Кулактары 22 сантиметрден берди. 22 сантиметрден берди, мына момдай козу. Өзгөрүү болот экен да бары. Жылыш болот баары. Ито ал сиздин кара кочкоруңуз таза арашан эмес ошондо, мындай. Ооба, таза арашан эмес. Ал жанакы полукровка десек болот го дейм. Ошон үчүн биз жанакы майда койлорубузга деле койсок, ооба, өзгөрүү болот экен да. Жылыш болот. Ошон жакшы кочкор коюшубуз керек экен аны. Жакшы кочкор тандап туруп эле коюш керек. Кулактарын караңыздар эми узундугун. Азыр бери карайт. Кош. Мына кулагын карап койгула. Узун экен эми булар жөн эле кармап турасыз да союшка. Ооба, эт багытына кетчү козулар да. Жакшы. Азамат айым чарбаңызды бир рет көрсөттүк. Автопоилка шартты келтирипсиз. Жылысуусу менен. Бул сарай элита арашандарды күтүп атыптыр да. Иштерге ийгилик анда, чарбаңызга ийгилик. Дагы да өсө бериңиз. Рахмат. Буйруса Афгандын балдарын көрөлү. Өңдөрүнүн бойлору өзгөрсө керек деп үмүттөнөм. Анткени жакшы койлор экен бул койлор деле. Ушундай койлорду ар бир региондон тапса болот. Сандан сапат көтүңүздөр, кайта коз-кочкорлордон апарып коюңуздар. Өзгөрүү болот экен туугандар, көрдүңүздөрбү? Өзүбүздөн чыккан кочкорго өзүдөгү койлорго коюп жүрө бербей, чындыгында кан алмаштыралы. Жакшы сапаттуусун коелу.
Анда эмесе саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө видеонун соңуна келдик. Азамат ага иштериңизди келгенде. Чоң рахмат сиздерге да. Рахмат. Биз дагы эми сапарды улантып беребиз.